айтыптыр ошол махрамсыз ажыга, махрамсыз умрага, махрамсыз 120 километрден ары аял киши баса албайт деген сөзгө каршы, бизге каршы ушундай бир сөздөрдү жазыптыр. Жазган сөздөрүнүн бардыгы оюнан тогулган нерсе гана. Ал айтат кээ бир учурларда эмне дейт? Ал айткан сөзү ушул: Шафи мазхабында эмне эгер 3 же 4 же болбосо бир топ аялдар бара турган болсо, бир топ аялдар, көбүрөөк аялдар менен бара турган болсо, уруксат бериле деген сыяктуу бир сөздөрдү жазып чыгыптыр. Анан аларга ошолорго айтарыбыз, биринчиден биз мына Орто Азия эли, ошону менен катар Кыргызстан Ханафи мазхабтабыз, биз Шафи мазхабта эмес. Анан мен айттым ошол балага, эгер ал Шафи мазхабта рухсат деп туруп Шафи мазхабтан алам десе, анда ал вахаби экен да. Анда ал вахаби экен, башка нерсе жок. Бул дегеним Шафи мазхабы ката дегеним эмес. Балким Ханафи мазхаб эң туура деген. Ханафи мазхабтан биздин Ханафи мазхабынын өзүнүн усулдары бар, өзүнүн негиздери бар. Андай асыл масалаларда эч кандай башка мазхабтан алганга рухсат жок. Айрыкча кат'ий бир далил болгондо башка мазхабка таптап өтө албайбыз. Ханафи мазхабта эмне деди? Өткөн күнү да айттым. Валау ажуз деп келтирген китептерде. О жаш кыздар эмес, карыган кемпир болсо дагы 120 километрге сапарга чыга албайт. 120 километрден нарыга сапарга чыга албайт. Дагы кебирлер айтыптыр, умра фарз, илим алыш фарз, Түркияга кыздар кетип атат, башкага кыздар кетип атат. Туура, илим алуу фарз, ажыга баруу фарз. Бирок качан фарз болот деген маселе бар да бу жерде. Качан фарз болот? Ошол ажыга баруу, умрага баруу качан ага сүннөт болот аял кишиге? Эгер ага аялдын өзүнө дагы, жанындагы махрамына дагы жете турган акча болсо, ошого жараша акчасы болсо, анан фарз болот, анан сүннөт болот умра. Анан баруу керек болот. Сүннөттү тирилтем деп туруп, бул жакта арамды кылып албаш керек да. Махрамсыз ажыга барасызбы, умрага барасызбы, Россияга барасызбы, Түркияга барасызбы, аял киши махрамсыз 120 километрден ары баруу арам. Болду, точка. Ханафи мазхабында эч кандай рухсат жок. 20 аял менен барасызбы, 100 аял менен барасызбы, эч кандай Ханафи мазхаб боюнча рухсат жок. Ошону акылыбызга киргизели, ошентип жөнөтпөйлү кыздарыбызды. Россияга дагы, Түркияга дагы, жада калса, ушул жерден кыздарды Бишкекке окууга жөнөтөт экенбиз. Туура, диний илим, бирок диний илим болсо эле, махрамсыз арамды кылып бара берсин деген сөз чыкпайт ал жерде. Өздөрүнчө анан дагы не дептир? Өздөрүнчө дагы акыл менен далил кылып алышкан. Эми илгери коркунуч чоң эле, азыр ончолук даражада баягы фитна фасадтын коркунучу жок. Каякта өгөй ата кызы өгөй атасынан төрөдү дегенди укпай атабызбы? Илгеркиден караганда коркунуч азыр көбүрөөк болуп атат го кайрана. Балага жашына жетпеген кыздардын боюнда болду деген маселелерди. Аборт болду, аборт кылды. Фаланчы жерден жаш бала алынды дегенди укпай атабызбы? Кайра наоборот фитна фасад, бузукулук илгеркиге караганда азыр туу чокусуна жетти го. Азыр наоборот кайра коркунучтуураак болуп атат. Эч кандай. Анан 4-5 адамдын арасында жөнөтсө болот деген сөзгө. Келе алдыра жылабыздар кичине. Ханафи мазхаб боюнча 4-5 адамдын арасында барса болот деген сыяктуу сөздөрдү айтыптыр. Ханафи мазхаб боюнча болбойт.